Акчаны үнөмдөөнү үйрөнгөндөн кийинки кадам аны бош койбой иштетүүнү өздөштүрүү. Бүгүн чогулткан акчаңызды жаздыктын алдына жаздап жата албайсыз, анткени инфляция жеп коет. Бирок акчаны инвестиция кылаардын алдында финансылык пирамидалардын тузагына түшүп калуудан сактануу керек. Бүгүн Капитал үлүштүк инвестициялык фонддор жөнүндө айтып берет. Үлүштүк инвестициялык фонд же болбосо ПИФ – коллективдик инвестициялардын формасы. Фонддун менчигинин ээлерин үлүшкерлердин өздөрү түзүшөт. Ал эми ПИФтин иштерин профессионалдуу топ жетектейт. Ошол эле учурда жетектөөчү компаниянын кызматкерлери жасаган иш үчүн так белгиленген айлык акы алышат. Үлүштүк инвестициялык фонддорго жана коммерциялык банктарга акча салуунун ортосундагы айырманы мисал менен карап көрөлү. Белгилүү болгондой, ПИФтер төмөн шарттар менен элди өзүнө тартат. 1,5 миң сомдон баштап акча койсо болот. Ошол эле учурда Кыргызстандын коммерциялык банктары алгачкы капитал катары 3 миң сом талап кылышат. Салынган акчадан канча киреше тапса болот, эсептеп көрөлү. Коммерциялык банкка 1 жылдык үстөгү 13% деп 10 миң сом койсок, андан 1 жыл ичинде кошумча 1300 сом ала алабыз. Ошол эле 10 миң сомду үлүш фондуна 30% үстөк менен койсок, салык алынгандан кийин акча ээсине 2300 сом алып келет. Салымчы банктан кошумча 4800 сом табат. Банктарда салынган акчанын мөөнөтүнө жараша пайыздык ставка өсө берет. Депозиттен алынган дивидендтер дагы жылына 16% менен алынат. Ал эми үлүшкер 3 жылда 7200 сом алат. Эреже катары ПИФтер банктардан айырмаланып, салынган акчанын мөөнөтүнө жараша пайыздык ставкаларды өстүрүүгө шашылышпайт. Өзүңөр көргөндөй, кыска убакыттын ичинде киреше көрүнүү каалаган элдерге акчаларын үлүштүк инвестициялык фонддорго жайгаштыруу ыңгайлуураак. Дүйнө жүзү боюнча 50 миңден ашуун ПИФтер бар. ПИФтердин иш аракети бардык өлкөлөрдө мамлекет тарабынан катуу көзөмөл алдында. Негизинен бул акча салуучуларды бир күндүк фирмалардан коргоо болуп саналат. Бирок банкрот учурунда сиз үлүшкер катары компенсация ала албайсыз. Банктагы депозит ээсине болсо мамлекеттин кепилдиги менен 400 евро берилет. Эми паевый инвестиционный фонд деген бул жөнөкөй эле ортодо турган механизм. Элден бош акчаны топтоп туруп, ал акчаны, ал каражатты иштеп аткан компанияларга болобу же жаңы проекттерге инвестиция кылып, ал инвестициядан киреше таап, ошо киреше бир убакыт өткөндөн кийин ал кирешени кайра ошо бизге аманат кылып берген компанияларга же жана жеке адамдарга таратып берүү максаты менен курулган фонд деп айтсак болот да. Эксперттер белгилегендей, жакын арада бейишти сөз кылган финансылык агенттер көп учурда аферист болуп чыгышат. Биз билгендей, жүзү бар компаниялар кардарларына жылына 40%дан ашуун үстөктү сунуш кылышпайт. Рецепт не гоняться за большой прибылью. Негизги максат чоң кирешенин артынан чуркап жүрө берүү эмес. Экономикалык адабияттарды окуу жана көрүү. Ишкананын рентабелдүүлүгү 50% болушу мүмкүн эмес. 30-35%ден тегерегинде болсо керек деп ойлойм. 35% иштеп, анан кантип алар 50% кирешелүүлүктү акташат, билбейм. Кыргызстанда ПИФтер иштей алган жок, мыйзамдар туура келбей калды. Башка өлкөлөрдөн айырмаланып, үлүшкерлердин акчаларына ар түрдүү салыктар салынат жана бул абал элди тарталган жок. Анын үстүнө үлүш фонддору менен иштөө үчүн финансылык жактан бышкан болуу керек. ПИФтерге акча салууга кызыккандар көп болгон жок. Кейиштүү тарыхы бар Рендан Групп компаниясынын инвесторлорунун митинги дагы деле элдин эсинде. Эскерте кетсек, 2000ден ашык адам 10 жыл бою өздөрүнүн акчасын кайтара албай убара болушкан. Бирок ПИФтерди түзүү аракети азыр дагы токтогон жок. Эксперттердин айтымында ПИФтердин иши жөнгө салынса, инвесторлорго чоң салым болмок. Видите, сейчас получается ситуация сложилась такая, что вот многие предприятия, работающие Азыркы реалдуу сектордо иштеп жаткан көпчүлүк ишканалар өсүү үчүн капиталга муктаждыгы бар. Элдер банктарга барат, банктар болсо залог сурайт. Эгерде элде залог болсо, ликвидный активдери болуп, аларды сатып, качан эле ишкананын өрүгүшүнө салышмак эмес беле? Азыр мындай абал жок. Мына ушул жерде түз инвестициялар фонду ишке жарайт. вложились бы для развития своей компании. Бул жерде тереңирээк кароо керек. Капиталдын иштөөсү өлкө экономикасы үчүн дагы дары. Инвестициялык фонддордун иш аракети Кыргызстан үчүн пайда гана алып келет. Ишкананын иштөөсүн жалгыз өзү жөнгө салып коюла турган ири инвестор албетте өзүнүн шарттарын талап кылат. Ошол эле учурда бир нече кичирээк инвесторго киреше сөз кылган компания өзүнүн эрежелери менен иш жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алат. Өлкөдө инвестициялык фонддорду түзүүгө даяр болгон инициативдүү финансисттер көп. Бирок эксперттердин айтымында алардын туруктуу жана кирешелүү иштеш үчүн салыктарды жеңилдетүү зарыл. Соңунда мындан бардык тарап утат. Кирешеси өскөн инвесторлор да фонддун иштешинен салык чогулткан мамлекет да.